президентибиздин указын даярдап атабыз. Ушунун аягына чейин чыгыңыз эми. Салык негизи бул адилеттүү болуш керек. Мороженое саткан деле анан контейнерде обороту көп деле экөө бирдей төлөгөн бул адилетсиз да. Эми чакан ишкерлер кааласа патент болбосо ККМ менен иштей алат. Учурда чакан ишкерлерге патент системасын кайтаруу боюнча президенттин буйругу даярдалууда. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Алманбек Шыкмаматов билдирди. Чакан жана ишкерлер жааматы менен байма-бай жолугушуп, алардын пикирлерин угуп, алардын дагы түзүлгөн экспертный группаларынын баягы мындай сунуштарын эске алдык. Бул албетте мурунку процедураны биз жаман деп айтпайбыз. Алба тартип болсун, баардыгы салык төлөсүн, баардыгы учетто болсун, мамлекет баарын көзөмөлдөсүн деген жакшы идея болгон, бирок тилекке каршы биздин азыркы базарлар, инфраструктура, өзүндай контрольный система ага даяр эмес экенбиз. Ошондуктан азыр патент системасын кайтарабыз. Чакан жана орто бизнес жүргүзгөндөр ККМ патентти өзү тандайт. Патенттин баасы товар жүгүртүүсүнө жараша коюлат. Тагыраагы көп соода кылгандар үчүн тариф жогорураак болот. Товар айлануусу азар патент албай, ККМ менен салык төлөбөй иштей алат. Обороту көп болсо көбүрөөк төлөш керек. Мороженое сатып атса, семечке сатып атса, айран, сүт сатып атса, аны патенти арзан болуш керек дегенде. Ошентип биз порокко бөлдүк. Анан дагы добровольно, бала эркиндиктен өткөн жакшы нерсе жок да. Эркиндик берип атабыз. Эгерде жок, мен патент төлөбөйм, менин оборотум патентке да жетпейт десе, анда ал өзүнүн эрки болот. Анда ал ККМ алат дагы, ККМ уруп, мына мен патент эмес, жанагындай заявительный характер 0 ставка төлөйм десе, анда ал өзү билет. Айтор биз ошол чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнө выбор бердик. Кааласаң патент төлө, каалабасаң ККМ ур. Жаңы режимге ылайык ЭТТнин ички өткөрмө пункттарындагы көзөмөл жана автотранспорт салыгы жокко чыгып, чакан жана орто ишкердик үчүн патент тутуму кайтарылары айтылды. Талкуу учурунда депутат Эмил Токтошов ЭТТнин жокко чыгышы чакан жана орто ишкердик үчүн жакшы демилге болгонун белгилеп, ошол эле учурда аткезчилик менен болгон күрөш кандай жүрөрүнө кызыкты. Биз приказ кылдык, токтом чыгардык, жапкыла дедик, 1 ай, 2 ай жабылып турду. Азыр бир дагы мындай контрабанда жок. Сураштырып көргүлө. Но бирок бир случай болду, кармап мына 4-өө азыр СИЗОдо отурат. Эртең бир сүнөч. То есть тартип ушундай. И контрабандист должен быть наказан, и те, кто ему оказывали содействие. Шуну атмен кылганда бул жакшы болду. Менимче бул өзүн мурунку программа мурунку демилик актаган жок. Бирок баягы көбү билесиз, ККМди мажбурлап сатышкан. 12 миңден 22-25 миңге чейин алышкан ККМ аппаратты. Эми ошону не кылышат? Кайра алабы же аны колдонушабы? Колдонмогондор не кылат ошончо айтып койсоңуз биринчи суроо. Аларга выбор калтырдык да. Эгерде алар жок, бизге патенттин кереги жок. Азыр мына коомчулукта карап атасыңар, кээ бирлер айтып атат. Мына башталды, патенттин бизге кереги жок эле депчи. Бизде билесиз, коомдо ар кандай пикир болот. Патент дейт, патентти киргизсек, патенттин кереги жок, бул да жаман, азыр асмандын башын коет, кайра бизди алдадык деп да чурулдагандар бар да. Ошондуктан ККМ машина аппарат аларда калат, кааласа ККМ урат, анда патенттен чыгат. Кааласа патент кылат дагы, мындай ККМ урбайт. Бирок ККМ аларга как аппарат керек, если в случае эртең жок, патент мага невыгодно экен, тияк өтөм десе, чтоб у него был под рукой ККМ машина. Мурдагы режимге кайтууда мамлекеттик казынада жоготуу 600-700 миллионго төмөндөйт. Бирок 3-4 айда калыбына келерин Шыкмаматов билдирди. Депутат Айбек Алтынбеков мурдагы режимге кайтууда канча жоготуу болорун тактаган. Жоготуу болот да сөзсүз түрдө. Мына Минэконом отурат, Бакыт мырза. Азыр бир режимден экинчи режимге өтөбүз. Азыр патентке кайра кайтып атабыз. Канча жоготуу болот эми салык бизден, бюджетибизден? Барбы? Прогноз барбы? Примерно азыр бир 600-700 тегерегинде миллион упадение болот. Бирок кайра бул мындай да, турбулентный. Кайра бир 2-3 айдын ичинде за счет объявления, бизнес ачыкка чыга баштайт, за счет объявления кайра динамика плюска кетет. Мейле кетсек, буга чейин патент системасы жоюлуп, бардык субъектилер жеке ишкер катары катталып, контролдуу кассалык машиналар менен иштөөгө милдеттендирилген. Мындай чечимге көпчүлүк соодагерлер каршы чыгып, байма-бай нараазычылык акциялары өткөнү белгилүү. Алар патентти калтыруу талаптарын коюп чыгышкан. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.